Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бизде бүгүн өтө жакшы жаңылык менен сиздерди тааныштырып кетейин. Москвада көптөн бери иштеп жүргөн биздин Кут компаниясынын филиалы бар, туугандар. Бүгүн ошол мейманга чакырган экен, бир катар биздин мекендештерге маалымат берип, үйлүү болуп калсын деп. Бул жерде өтө жакшы шарттары менен үйлөр бар. Бул жерде рассрочкага үй берет. Ипотекага эмес, рассрочкага акчасын бөлүп берет. Ошол жөнүндө кененирээк маалыматты азыр сиздер менен ички кеңсесиге кирип, жетекчиси Бактияр менен бир ооз сүйлөшүп кетели. Туугандар, анда сиздерди ички көрүнүш менен бир тааныштырып кетейин, туугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Өтө сонун жасалган, мына мезгил талабына ылайык толугу менен ремонттон өткөн, мына көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Жигиттер иштеп атат. Ассаламу алейкум, жигиттер. Жакшыбы, мынакей. Бул жерде баардык жабдыктары жаңы, кеңсе таза, жарык. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Бул жигит ушул кеңсенин жетекчиси Бактияр. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бактияр, анда компания тууралуу кыскача маалымат берип кетсең. Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москва шаарында деги эле бүткүл Россия жергесинде иштеп жүргөн биздин мекендештер. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Рамазан айында кылган ибадаттар, окуган Курандар, берген садакаларды Аллах Таалам өзү кабыл кылган болсун. Биз ушул Кут курулуш компаниясынын Москвадагы кеңсесинин жетекчиси болом учурда. Биз компания тууралуу айта кетсек, именно Кут курулуш компаниясынын турак жайларды салып баштаганына 3 жыл, быйыл 4 жыл болот буюрса. 2019-жылы салып баштаганбыз. Бүт салынып аткан турак жайларыбыз Бишкек шаарында. Учурда биз 11 турак жайды салып баштаганга жетиштик. 11 турак жайдын ичинен буюрса 4-өнү тапшырдык уже өздөрүнүн аманаттарын элдерге. Анан учурда дагы быйылкы чоң комплекстерден 3 комплексти тапшырабыз быйыл дагы, ушул жылдын аягына чейин. Анан бул Москвадагы филиалыбыздын, кеңсебиздин иштеп баштаганына быйыл август айында буюрса толук 2 жыл болот. Демек, азыр силер Москвада 2 жылдан бери элге кызмат кылып атат экенсиңер да? Өтө жакшы. Учурда силер мындай беспосредник только өзүңөрдүн кылган гана курулуштарыңар менен иштейсиңер, туурабы? Ооба, сиз айткандай бизде эч кандай кошумча кызмат көрсөтпөйбүз. Жанагыдай кооперативный кызмат деп коет го, башка кардардын батирин алып берип, жанагыдай андай кызматтар көрсөтпөйбүз. Биз бир гана өзүбүз салган объектилердин, өзүбүздүн гана квартираларыбызды рассрочкага беребиз. Ипотека эмес, рассрочкага беребиз. Ошол ипотека менен рассрочканын кичине айырмасын айта кетсең, азыр элдерге кызык болуп атат да, именно ипотекасы кандай, рассрочкасы кандай, ошол жөнүндө мындай кичине кыскача маалымат айтсаң. Именно рассрочка дегенде бул беспроцентная рассрочка деп коет. Мындайча кыргызча айтканда пайызсыз бөлүп төлөө болуп калат да. Пайызсыз бөлүп төлөө болуп калат. Биз мисалы сиздер эгерде алчу квартира, мисалы калса 3 миллион турган болсо, ошол 3 миллион сомду биз 5 жылга же болбосо 7 жылга шартына жараша ошол общая стоимость эле бөлүп коебуз. Ошол мисалы 3 миллионду мисалы 60 айга бөлө турган болсок, ай сайынкы төлөм 50 000 сомдон тийген болсо, сиздер ошол 50 000 сом акчаны алып келип туруп эле квартирага сразу келишим түзсөңүздөр болот. Демек, туугандар, уктуңуздар, бул жерде эч кандай пайызы жок, рассрочка болот экен, айтылган сумма гана төлөнөт экен. Андан ашыкча төлөнбөйт. Шартыңыздарга жараша эрте кутулуп, эрте төлөп бүтсө дагы болот экен. Ооба, бизде дагы бир кошумча айта кетчү нерсе, мисалы бул жерде свободный гибкий график оплаты деп коет. Мисалы сиздер ай сайынкы төлөм жана айткандай 50 000 сомдон болгон болсо, аны сиздер не только 50 000 сомдон, 60 000 сомдон, 70 000 сомдон сиздердин өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша төлөп кетсеңиздер болот. Ошол период төлөнгөн айлар сиздерге как страховка болуп калат да. Мисалы ар кандай случай болуп калат да, бул жакта жакшы эле иштеп жүрүп, мисалы жумуш болбой калышы мүмкүн, жумуш алмаштырыш учуру болуп калышы мүмкүн, же болбосо Кыргызстанга эсалганы бара турган учурлар болуп калат. Ошондой учурда ошол жанагы алдыңкы төлөнгөн айларыңыздар сиздерге как страховка болуп берет.
Түшүнүктүү. Анан көпчүлүктү ойлондурган нерсе да, мисалы үйдү алгандан кийин кокус мисалы 1 жыл, 2 жылдан кийин төлөй албай калса кандай болот? Акчасы кандай болот? Күйүп калабы же кайтарылабы? Ошол жөнүндө да айта кетсең. Биз жакта бизде ал деле каралган. Мисалы бизде бир объектте 1000 квартира болгон болсо, ошол 1000 квартиранын 800-ün без первоначальный взноса рассрочкага берген болсок, без первоначальный взносы алып туруп деле кийинчерээк ар кандай шартка байланыштуу төлөй албай калган учурлар болуп калат да. Мисалы өзүнүн ай сайынкы төлөмүн карабай туруп эле, мисалы 3 бөлмөлүү же болбосо чоң квадратураны алып калышы мүмкүн. Ошол квадратураны мисалы төлөй албай калган учурда ай сайынкы төлөмүн азыраак кылып туруп, двухкомнатный же болбосо однокомнатный квартирага переоформление кылып алса болот. Ошол эле объекттен. Андай болбой калган учурда ошол крайним случае расторжение болот, договор бузулат, мындайча айтканда келишим бузулат. Ошол келишим бузулганда, мисалы сиздер 1 миллион төлөгөн болсоңуздар, ошол 1 миллиондун мындайча айтканда договор боюнча 15% алып калынат. Мисалы 1 миллиондун 150 миңи алып калынат, калган суммасы кайтарып берилет, 850 миң. Демек акча кайтарылып берилет экен, 15%-тан акчасы кайтарылып. Жакшы. Анан учурда мисалы Россиядан башка өлкөлөрдө болуп калса, сиздерде мындай айтайлы Кореяда иштеп жүргөн мекендештерге кандайдыр бир байланышып, онлайн аркылуу келишим түзсө болобу? Ооба, болот, албетте болот. Биздин буга чейин деле Россиянын башка шаарларында туруп, бул жака келип отурбай эле Кыргызстанга деле барбай эле онлайн договор түзгөндөр бар. Анан дегеле жанагы башка Түштүк Кореядан, Америкадан туруп бизде онлайн договор түзгөндөр деле жок эмес, көп бар. Өтө жакшы. Анан өтө дагы бир маанилүү суроо, кандай документтер менен оформить этет? Мисалы, кандай документтер керек азыр? Сиздерден эгер биз менен келишим түзө турган болсоңуздар, бир эле паспорт керек болот, жеке паспорт. Анан биринчи айдын төлөмү керек болот, эгерде баштапкы төлөмсүз ала турган болсоңуздар. Бактияр, анда учурдагы турак жай комплекстери боюнча, бериле турган турак жай комплекси боюнча мындай маалымат берип кетсең? Жана сиздерге айтып белгилеп кеткендей эле, бизде учурда жалпы 11 объектибиз бар. Алардын ичинен 4-өнү бүтүрүп бердик. Салкын Төр, Алтын Казык, Келечек, Кут центр деген уже объекттерибиз бүткөн. Анан буюрса быйыл дагы 3 объектибизди бүтүрүп беребиз. Кут Өргө, Кут Тавер, Кут Парк деген объекттерибиз бүтөт. Азыр могул ушул жалпы 11 объекттин ичинен дагы именно рассрочкага берилчү 3 объектибизден берилет. Үмүт турак жай комплекси, бул комплекс Жамгырчинова Садыгали көчөлүнүн киришинде салынып атат. 2024-жылы без ремонта, мындайча айтканда под самоделкага бүтүрүп берилет. Бул жактан азыркы шарттары кыскача айта кетсек, 30% баштапкы төлөм менен калган суммасын 3 жылга рассрочкага бөлүп төлөө менен алсаңыздар болот. Метр квадраттын баасы учурда $600. Ал эми могул дагы 2 жилой комплексибиз болсо, булар 2025 ремонт менен бүтүрүп берилет. Белек турак жай комплекси Лев Толстой Баха көчөлүнүн киришинде салынып атат. 2025-жылы буюрса ремонт менен бүтүрүп беребиз. Бул жакта азыркы шарттары 1 метр квадраты $750, 30% баштапкы төлөм менен калган суммасын 7 жылга рассрочкага бөлүп төлөө менен алсаңыздар болот. Үчүнчү объектибиз Келечек 2 турак жай комплекси болуп калат. Бул комплексибиз могул Келечек 1 деген объектибизди бүтүрүп бергенбиз. Ошонун эле жанында Келечек 2 деп салынып атат. Адреси болсо Исакеева Виноградная көчөлүнүн киришинде салынып атат. Шарттары могул Белек турак жай комплексиндей эле 30% баштапкы төлөм менен калган суммасын 4 жылга рассрочкага бөлүп төлөө менен алсаңыздар болот. Баалары, шарттары могул Келечек менен Белек 2-ники окшош эле. Код курулуш компаниясынан биздин Москвадагы жалпы эле чет өлкөдө жүргөн мекендештерибизден батир алса, бул жакта сиздердин акчаңыздар, аймай төлөгөн акчаңыздар Кыргызстанга кетип, же болбосо башка нерселерге жумшалып кетпей, буюрса мисалы 2 жыл, 3 жылдын ичинде өзүңүздөрдүн батирлүү болуп каласыздар. Мындай карайлы, айына жалпы эле биздин мекендештерибиз эң эле аз дегенде 50 миң, 60 миңден жогору айлык алышат, бирок ал акчасын ар тарапка чачылып отуруп, берекеси жок болуп калат да. Качан биз бир нерсеге максат коюп, мисалы батир алдыңыздар дейли, батирге аймай 40 миң, 50 миңден төлөсөңүздөр, ошол акчаңыздар чогулат, андан кийин мисалы 2-3 жылдын ичинде үйлүү болуп каласыздар.
Бир айда мисалы бир айлык расходуңуздар 100 000 айлык алып 80 000 расход кетирсеңиздер, батир алсаңыздар деле ошол акча кетет. То есть бул нерсенин өзүнүн рызыксы, өзүнүн мындай убакыт менен акча бөлүнгөн нерсе өзүнө жумшалып кете берет. Дагы бир нерсе айта кете турган нерсе, батир сөзсүз түрдө керек, ар бир адамга керек. Бүгүн албасаңыздар деле 1 жылдан кийин албасаңыздар сөзсүз түрдө 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин алыш керек болот. Ошондуктан эртерээк баштаңыздар. Бардык эле мекендештерибизге биздин код курулуш компанияны сунуштайбыз. Бизде баштапкы төлөм жок шарттан баштап, взнос берип дагы бүткөн үйлөрдүн акталай төлөм менен дагы алсаңыздар болот. Дагы бир айта кетчү нерсе бар биякта. Биякта мекендештер менен сүйлөшүп, бияка консультацияга келишет, информация беребиз, алар да өзүнүн максаттарын айтат. Анын көбүнчөсү эле эми баары эмес, Москвадан алсак, ипотека алалы деп эметет да. Ошондой ой максаттарын айтышат. Мен өзүм деле Москвадан ипотека квартира алайын деп кичине изучать эткенмин. Бул информация боюнчачы, бул ипотека кандай, канча процент төлөм болот, канча переплата болот депчи. Анан бизде көбүнчөсү эле жагандай ошол 12%, 15% менен годовой 20 жылга, 30 жылга алып алгандар бар да бияктачы. Аны любой эле банкта иштеген сотрудник айтат да, бул уже рабство депчи. То есть 20 жыл, 30 жыл ошол квартирага төлөйсүн, сенчи. Может 10 миллион рубльге алсаң двухкомнатный квартира бир какой-то бир аз МКТка жакыныраак жерден, аны деген сен банкка 20 миллион кылып кайтарып бересиң да, 2 эсечи. Код куруш компаниясында деген сиз, например, эгерде 2 бөлмөлүү квартира алсаңыз 3 миллион сом болот, без ремонта алсаңыз, 2 жылдын ичинде бүтөт да, без ремонта. То есть 3 миллион сомго сиз 1 сомдагы ашыкча төлөм төлөбөй эле, то есть 3 фиксированный сумма болот изначально 3000 сом. Ошо 3000 сомду эле сиз 7 жылда, 5 жылда кутулуп койсоңуз болот. Эч кандай переплата жок. Экинчиден шариатка да туура келет, мындай процент аралашпайт да. Ушул жактан аябай сонун мындай шанстар мындай Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда мындай без первоначальный взнос, еще проценти жок, берген рассрочка жок экен да. Код куруш компаниясы ошол жактан мындай карапайым элди үйлүү болууга өтө чоң жардам кылып атат десек болот да бияктанчы. Бул компания тууралуу интернеттен көрдүм. Ошо интернеттен көрүп, сразу байланыштым. Байлансам, как раз ошо үйлөр түшүп жакында ошо үйлөр башталат да жаңы. Бул компаниянын баягы келген себеби, тандаган себеби биз именно мага жеңил мигрант болгон, мен бул жак мигрантмын. Биринчиден без первоначальный взнос экен, экинчиден 7 жылга чейин бөлүп 5% төлөсө болот экен. Анан азыр башка компаниялар 3 жыл, 4 жыл берет да. Мага эң ыңгайлуу жол ушул компания болду. Ушуну тандадым. Биздин код курулуш компаниясынан кенен маалыматтар керек болсо, алдыңкы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биздин эшик сиздер үчүн ар дайым ачык. Келиңиздер, күтөбүз. Демек туугандар, учурда көрүп тургандай, ушул турак жайлардын баардык бүткөндөрү бар экен. Планга коюлган жаңы современный заманбап турак жайлар бар экен. Ушулардын арасынан Бактияр без первоначальный взнос алына тургандар барбы? Бизде ар дайым эле өзү негизи катылганын казылып башталган учурда бүт эле объектлерибизден баштапкы төлөмсүз, пайызсыз, узак мөөнөткө бөлүп төлөө шарты менен берилет. Азыр учурда могул объектлерден почти 97-98% сатылып бүткөндүгүнө байланыштуу уже андай шарт менен жок бул объектлердечи. Бирок жакында дагы жаңы объектибиз пландалып атат. Аябай чоң комплекс болот. 15 гектардан ашык участокка салынат. Ал объектибизде 6000ге жакын квартира болот. Ал жактан баштапкы төлөмсүз, пайызсыз 7 жылга бөлүп төлөө шарты менен алсаңыздар болот кайрадан. Буюрса, могул апрелдин аягы майга жакын сатка чыкты пландап атабыз. Демек туугандар, көрдүңүздөр, уктуңуздар, жаңы түшүп аткан турак жайлардан без первоначальный взнос алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Андыктан туугандар, экранда телефон номерлерге кайрылсаңыздар, сиздерге толугу менен маалыматты беришет жигиттер. Кандай алат, кандай шарттар менен толук түшүндүрүп кетет. Туугандар, Код курулуш компаниясы ушул имараттын 12-нчи этажында жайгашкан туугандар. Мына Деловой центр деген жерден киресиздер мына. Метронун озунда. Бул Новые Черемушки 4-выход.
4-cü выходтан чыккан эле мына. Ушул имараттын оң жагында мына деловой центр. 12-нчи этаж. Бул жагын карасаңыздар, автобусный стоянка бар. Бул 5-нчи выход, туугандар мына. 5-нчи, 4-нчи выходтун ортосуна жайгашкан мынакей. Андыктан туугандар, сиздерди Кут курулуш компаниясында күтөбүз.